Упайлардын бардыгы тең абитуриент онлайн системасына берилди. Абитуриент онлайн системасында кабыл алуу жараяны онлайн түрүндө жүрүп жатат. Эч кандай бул ката баягы конкурска катышпай калат дегенди түшүндүрбөйт да. Алар конкурска катышып атышат. Мына ушул ката болду. Бирок бул сертификаттар жарамдуу, жарай берет. Эмне себептен анткени жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен кабыл алуу турлары бүткөндөн кийин ар бир университет бизге ушул упайларын тастыкташ үчүн бизге тизмелерди жөнөтөт. Бул процедура кабыл алуу тартиби боюнча буйрук чыга электе. Жогорку окуу жайлар буйрук чыгара электе бизге жөнөтөт тизмелерди. Анан ал тизмелерди биз тастыктап беребиз. Чынында эле ушул мисалы үчүн Эркинов Актандын эмеси упайы ушундай деп тастыктап беребиз. Ошол тизмелерден кийин анан алар буйрук чыгарат да. Демек, бул сертификаттарды тастыктоодо эч кандай проблема болбойт. Албетте, бул абитуриенттердин эрки, эгерде аларда ката болуп атат, биз аны кабыл алабыз. Өтө чоң ыңгайсыздыктар жараткан үчүн абдан чоң кечирим сурайбыз. Атайын жазалган ката эмес, бирок упайларга дагы таасир эткен ката эмес да, ошону мындай түшүнүү менен кабыл алууну суранат элем да. Анан эгерде кааласа, алар сертификаттарды алып келип атышат, биз алмаштырып берип атабыз. Бул биринчи көйгөй болду да, анан экинчи көйгөй бул сертификаттардын түсү алмаштыруу боюнча. Анткени айрым, мисалы үчүн, Эсик Көл областындагы айрым аймактар мурда сары же көк түстө сертификат алышчы. Анткени себеби алар айылдык же кичи шаарлардын категориясына кирчү да. Бизге өкмөттүн токтому кирген деп, ушул түсү алмаштыргыла, категориясы алмашылды деп, калктуу конуштардын толук аймактарга киргенине байланыштуу биз уже сертификаттын баарын чыгарып бергенден кийин анан бизге кат келип түштү Агартуу министрлигинен. Ошонун негизинде биз сертификаттардын түсүн алмаштырып бердик. Ошондуктан колунда алган сертификаттары баягы ал катка чейин жөнөтүлгөндүктөн колунда сары сертификат болсо, ал системада азыр мындай фиолетовый сертификат болуп көрүнүп атат да. Бирок алар фиолетовый цвет менен категорияга, ошол категорияда конкурска катышат. Алар дагы келсе, биз сертификатын алмаштырып беребиз. Демек, бул Бишкек шаарынан кирип келатканыбызда эле бер жагы бир 5ке жакын балким окуучуларды көрдүк, абитуриенттерди көрдүк, алмаштырып кетип аткан. Ал эми башка аймактагылар кандай? Башка аймактагылар райондук же шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө кайрылышат, же болбосо Аманат Роуд, Ылдам экспресс аркылуу биздин эсебибизден салып жиберишет. Биз кайра чыгымдардын баарын өзүбүз алып, кайрадан аларга сертификат жөнөтүп жиберебиз.